Мына Гүлназ Исаева Ош шаарындагы жергиликтүү кеңешке мандат бөлүштүрүүдөгү нараазычылык токтой элек. Буга чейин Мурас партиясынын талапкерлери наразы болсо, эми Ынтымак партиясынан шайлоого катышкан талапкерлер айтып чыкты. Анда Ынтымак партиясынан тизме боюнча 12-чи катар менен аттанган Гүлзина Абдрашид кызы 327 добуш алган. Бирок ага мандат тийбей, ордуна башка талапкер депутат болуп барган. Мына Ынтымак партиясынан мен 2 уик алганмын. 2 уиктен 327 голос алганмын да. Анан мына список боюнча биз түзгөндө ким көп добуш алса, ошого жараша список түзүлөт деп айтылган. Бизде буга чейин баягы шайлоо үгүттөрү маалында бизде бир нече чогулуш болгон. Чогулушта айтылганда ким көп добуш алса, ошол списокто алдыга жылат депчи. Ошондо мен 6-чы орунда мына Абдрашид кызы Гүлзина 327 голос менен турганмын. Абдрашид кызынын айтымында анын ордуна Гүлназ Исаева аттуу талапкер барган, 41 добушка ээ болгон, бирок тизме боюнча ал 6-чы катарда турган. Партиянын ички мыйзамы боюнча эң көп добуш алган талапкер депутат болот деген келишим болгон. Бирок ал юридикалык жол менен бекемделбей калган. Биздин партиядагы ошо Гүлназ Исаева деген вот акыркы турат. Вот Исаева Гүлназ 41 добуш. 41 добуш менен ал добуштар боюнча эң аягында болгон, бирок биринчи тикке кеткен списокто ал 6-чы болгон. Ал отказной жазып, мага ордун бошотуп бериши керек болчу. Бирок ал телефондорун өчүрүп, биз менен баягы сүйлөшүүлөргө барбай, ошо мандаты келгиче жүрдү да. Өзү ал мына өзүнүн мына бир уик бар болчу 52-86 деген. 52-86 уикти карасаңар 41 эле добуш турат. А менде мына 2 уик бар эле. 2 уикте 327 добуш. Талаштуу маселеде аталып жаткан Гүлзина Исаевага байланыштык ал айтылган дооматтарды четке кагып, мыйзамдуу катар номер менен депутат болгонун гана айтты. 327 голос менен депчи. Алып алган үчүн чалабай жөнөтүрсүн айтып койду. Гүлзина өзүнүн голосун мисалы дагы керек болсо надо будет. Айтып коюшат. Сиз эжеке бул мыйзамды жакшылап окуп туруп мени кара. Мыйзамды оку. 102-чи баягы шайлоого барган китеп барго, 102-чи страницаны ач. 51-чи беренени окуп, 52-чи беренени окутуп туруп, аны Гүлзинага окутуп кой. Кичине мыйзамды түшүнүп, анан кийин мага чалгыла. Эжеке бирок жанагы Ынтымак партиясынын Ош шаарындагы лидери Алымбек Эргешев бул маселени талапкерлер өздөрү чечип аларын айтууда. Ал Гүлназ Исаева команда менен шайлоого аттанып 2000ге жакын добушка ээ болгонун билдирди. Бирок Абдрашид кызынын колундагы баракчада ал 41 добушка ээ болгонун көрүүгө болот. Ол 41 голос алган жокмун. Канча голос алды эле Гүлназ Исаева? Исаева олар өздөрү команда болуп келип 2000 голос алышкан да олар. Ошо өздөрүнүн немесинен 2 кандидат кирген. Өздөрүнүн шайлоо участкасынанбы? Ооба. Булар общий участок алганда 22 участок алышкан. Биз Бишкектен келген политсоветтин чечимини 26 ноябрь күнү тикке апарып тапшырганбыз. Ошол Гүлназ Исаеваны немеден списоктон чыгарыш боюнча. Тиктин төрайымын Гүлүп эжеге апарып бергенбиз. Ал эми Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясы эң көп добуш алгандар депутат болуп келгенин билдирди. Ал талапкерлерден мандаттан баш тартуу боюнча арыз келип түшпөгөнүн белгилеп, партиянын ички маселесине аралашпай турганын кошумчалады. Ой тобагылым, алар канчалаган документти алып келип атат. Эгерде чынында ошондой ою болсо, булар дегенчи документке мага кол койдуруп келишет. Кетишет обычно. Алдым деген кол коюп берем мен. Толбай. Потому что ушуга окшогон нерсе болбосун депчи. Анда копиясы болот. Эгерде мага берген болсо, анда копиясын көрсөтпөй, мына алдым деп жасат делем. Алган болсом, ошондо деле алган болсом, например, айтып атпайм, мен деген 2 күндө, 3 күндө чечиле турган вопросубуз биринчиден, экинчиден. Эгерде алар даже ушул нерсени берген болсо, бул кыз мандатты алгандан кийин булардын кандай немелери бар? Жанагы чыгарганга дооматтары бар. Ошол полный доказать этиш керек да. Партиянын ичиндеги келишим боюнча добуш азал, бирок катар номерде алдыда турган талапкер баш тартуу боюнча арыз жазуусу шарт болчу дешет. Деген менен бул ыкманы партиядагы мырзалар арасында аткарылып, бирок аялдар бирин-бирин түшүнбөй жатыптыр. Мындай жоопту Ынтымак саясий партиясынын лидери Марлен Мамателиев билдирди. Андыктан бул маселени талапкерлер өз ара чечип алыш керек дейт. Мурас партиясында дагы, башка партияларда да бир аттарын атап эле коеюн, бир топ нерсе ушуна катталды. Биздин ичибизде дагы, Ынтымак партиясында дагы бирден бир талап мындай болчу. Ким көп добуш алса, ошол гана келет депчи.
ким көп добуш алса ошол гана катталып депутат болот деп. Тилекке каршы эркектердин арасында баары жакшы болду, бирок айымдардын арасында бир аз акыйкаттык орнобой калды. Биз ошол жерден түздөй албай койдук. Мен ойлойм, ушу жакынкы араларда ал кандидаттар өздөрү деле туура чечим кабыл алып, өздөрүнүн ордун бошотуп беришет. Бул талаштуу маселени партия лидери же аймактык шайлоо комиссиясы да чечпей турган болду. Эми эки талапкер гана өз ара сүйлөшүп алуусу керек. Буга чейин да мандат талашы боюнча Мурас партиясынын талапкерлери нааразы болуп чыгышкан. Аларда дал ушундай көрүнүш орун алган. Бул боюнча партия лидери карап чыкмак болгон, бирок азыркыга чейин чечилбей жатыптыр. Эсиңиздерге сала кетсек, жергиликтүү кеңешке шайлоо 17 ноябрда 33 шаардык жана 231 айылдык кеңеште өткөн. Ош Бишкек шаарларына 51 депутат шайланып келген. Толбай Бурканбеков, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.